шегинде тартылган мусор таштоочу жайга келдик азыр. Мына жерде өзүңөр көргөн болсоңор, баягында соц тармакта чыккан маалыматтар боюнча мына жерде суулар бар эле, мусуларды алдырдык. Мындагы үстөлүнүн плиталары менен жаптырып койдук. Полный тазалап салдык. Эми мына жерде тегиздетип бөлүп салабыз, мусор таштабайбыз, ошо бир эле мусор таштоочу жайга эле чогулат. Бұл біздің төрет бөліміміздің приемный отделениясы. Бардық шарттары менен ушул жерде аялдарды прием кылабыз, кабыл кылабыз. Бул жерде ошо эне менен баланга эмне керектүү болсо ошо аппаратуралар бардыгы камсыздап берди, ушул Ассафа кому. Мындай шарттар менен жабдыкталган. Отдельно өздөрүнө ажаткана, санузелдер и душевой. Мындай шарттар менен кылып беришти бизге Ассафа кому. Ар бир секцияда бар. Палаталарда эч ким жок, а? Бул жерде мындай кроваттар менен жабдыкталган, ар бир өзүнүн мындай ар бир балага өзүнүн кроваты менен өзүнүн эмеси менен. Азыр бул жерде аялдар жок. Ошого бош үчүн көрсөтүп. Бул жерде балдарын карайбыз. Мына алда ушул жерде турган бардыгы инфузамат, бардыгы мындай вакуумдар өзлөрү бизде обеспечить. Инкубаторлар. Пеленальный стол с подогревом. Мына жерде бирдей температурада жатат, бала температурасын контролировать этишет. Монитор бар. Бул жак операция бөлмөсү. Операция бөлмөсү, операционный стол, наркозный аппарат. Жаңы операционный стол функциональный. Жаңы наркозный аппарат, кислородный концентраторлар менен бүт мониторлор, ушунун баары мына дефибриллятор, акыркы моделдеги. Бул жак ошо төрөт бөлмөсү. Биздин өзүбүздүн ошо 92-чи приказ боюнча родзалга төрөт бөлмөсүнө эмне керек болсо баардык жабдыктар менен камсыздашты. Мына функциональный кровать, мойка, тараза, пеленальный стол с подогревом, функциональный кровать для родов биякта. И ар бир родзалда мынага окшогон кислородный немелер турат, концентраторлар. Кышкылтек керек болгондо берилет. Бул жерде дагы ар бир врачтардын өзүнө бирден компьютер камсыз кылынды. Тез жардам унасы өткөн жылы пандемия мезгилинде Араван элинен, Аравандын жарандары, азаматтары Россияда иштегендер, Казакстанда, Европада иштеген, мигрант болуп, ошол жерде иштеп, тиричилик кылып жүргөн балдардын атынан берилген тез жардам унасы Араван аймактык ооруканасына берилген. Мигрант жарандарыбызга чоң ыраазычылыкты айтабыз. Өткөн жылы өтө оор мезгилдерде ушундай бизге унааларды берип, көп кыйла Аравандын элине дагы жакшылыктарга кызмат кылсын деп берилген автоунаа. Өткөн жылы 2020 жылы өзүңөр билесиңер, бардыгы элдер мындай апат менен бир каттуу оору менен туш болду. Коронавирус оорусу менен
Өткен жылы бардыбызга деле мамлекет боюнча да дүйнө жүзү боюнча деле айтсам адашпайм оор жыл болду. 20 жыл. Жана билесиңер канча адамдар ооруп кыйналды. Ошол дүйнө менен коштошкон адамдар болду тилекке каршы. Ошол жылда бардыгы эле өзгөчө оордугун биздин медицина кызматкерлерине да келтирди десек болот. Медицина кызматкерлери ушул оору менен, ушул дарт менен азыр деле бүгүнкү күндө деле мына өзгөчө кырдаал алына элек дагы эле ошол кырдаал менен иштеп келип атабыз. Коронавирустун алдын алуу иштери күрөшүү максатында санитардык эпидемиологиялык тартиптерди сактап, санитардык нормаларды сактап иштеп, анан келген элдерден талап кылып, айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эми өткөн жылдагы бирок оор жыл болду. Ошо менен биргеликте эле мына эл тарабынан, биздин өзүбүз министрлик тарабынан, мамлекет тарабынан жардамдар болду, көп жардамдар болду. Кувейт кайрымдуулук фонд тарабынан Аравандык ооруканасына 38 койка камсыздалган 2 кабаттуу типовой имарат курулуп берилди. Аравандык ооруканасына 2019 курулуш 2019 жылдын май айында башталган. Өткөн жылы 2020 жылдын 26 ноябрында Аравандык ооруканасына тапшырылып берилди. Ошондон бери мына ушул имарат Аравандын элине баягы жардамын көрсөтүп, жакшылыкта ошо келиндерибиз келип төрөп, баягы курсанчылык, кубанычта чыгып кетишип атат. Рахмат. Мындан сырткары өткөн жылы элдин атынан Аравандык аймактык ооруканасына кислородный концентраторлор берилди. 32 дана кислородный концентратор, пульсоксиметр, ошо эле элден дагы эле дары-дармектер, гепарин, эноксипарин, антибиотиктер, полнушу кандай жардам болсо эл колунан келишинче жардам берип, Аравандык аймактык ооруканасына акчалай дагы жардам беришип, ошо атыбызды айтпай эле коюңуз деп, мындай жакшылыктын жолунда деп бардыгын жардамын көрсөтүп кетишти, чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Ошолдой эле өзүбүздүн Минздрав тарабынан 38 кислородный концентраторлор берилди. Дагы эле ошо дары-дармектерибиз бүгүнкү күндө ушу 7 миллиондон ашык суммадагы дары-дармектер түзгөн суммадагы бизде азыр запаста бар. Аны баягы 3 айдык запас деп коет. Ошондо ар дайым даяр турабыз. 3 айдык мына 3-чү толкунга даярдыктар көрүп атабыз. 2016 жылы операционный блогубуз капитальный ремонт болуп, ичи медициналык жабдуулар менен камсыздалган, бар жок керектүү нерселер менен жасап беришкен. Анан ошону сырткары эле кечиктирилгиз медициналык жардам бөлүмү боюнча дагы азыр ушу АСАФА фонду менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Кудай буйруса, ушу проекттерибиз өтүп калса, долбоорлорубуз өтүп калса, ушу Аравандык аймактык ооруканасына бир кечиктирилгиз медициналык жардам берүүчү бөлмө жаңы түшкөнү турат. Буйруса, ошо иштерди, пландарыбыз ишке ашып калса жакшы болот.